Келгиле достор, алипбе китебибизди алалы жана ушул сабакка көңүлүбүздү буралы. Алгач мен адат болуп калгандай силерге табышмак айткым келип турат. Бели ичке, кыйын өзү жумушка. Тапкылачы балдар-ай, жерде жашайт уюкта. Бул эмне балдар? Бул кандай жандык болду экен? Башкы тамгасы кы экен. Аягына А кетет экен. Ойлонолучу. Бул кумурска болчу балдар. Бели ичке, жумушка кыйын. Туурабы балдар? Анда кийинки силерге табышмактуу суроо. Мында балдар эки таякчаны көрүп турасыңар, Эгерде бул ушул таякчаларды бириктире турган болсок, бир тамга келип чыгат экен. Ойлоңгулачы кайсы тамга? Кийинки бул эмне деп ойлойсуңар? Бул эмне? Жумурткабы? Бул жумурткага окшогон нерселер дагы бир тамганын элесин берет экен. Демек, биринчи тамгабыз Т, бул созулма Ö экен эле. Биздин жообубуз Тө. Кумурска жана Тө. Бүгүн биз алипбеден ала турган жаңы маалыматыбызда кумурска жана Тө катышат экен балдар. Тө жумушка келса деген Жунушевдин сөзүнө жазылган ырды. Анда мен силерге окуп берем. Силер көңүл буруп отургула. Өчөң Тө желип келе жатса жумушка. Чакырып калды конокко, чай ичип кет деп кумурска. Тамак ашын түрдүүлөп, дастарконго жайнатып. Кумурска чай алып келди, самооруна кайнатып. Кичинекей чынысы, кичинекей табагы, кичинекей кумурсканын кыпындай да тамагы. Буларды Тө көрө албай, бүркөлүп турду кабагы. Достор, бул ырды укканда силер эмнелерди түшүндүңөр? Силерге кандай ойлор келди? Ал боюнча биз сабактын жүрүшүндө дагы түшүнүк алабыз. Азыр биз ушул ырдын үстүндө иштейбиз балдар. Биринчи кадамыбыз түшүнүксүз сөздөр менен иштөө. Бул жерде биз түшүнбөгөн сөздөр кездешти. Өчөң. Кадамын өлчөп басуу. Төнүн басышын билесиңер, балдар? Көргөнсүңөр буга чейин? Акырын кадамын эсептеп басат, Мына ошону өчөң. Чарчаңкы басты дегендей мааниде. Экинчи самор. Буга чейин уккан белеңер мындай сөздү? Анда мен силердин оюңарды толуктап коеюн. Бул чай кайнатуучу идиш. Мурдатан апаларыбыз, аталарыбыз от жагып чайды саморго кайнатышкан. Ал эми азыр токко дагы сайып иштетишет. Кыпындай. Кыпындай деген сөздү уккансыңарбы балдар? Бул кенедей, кичинекей деген маанини түшүндүрөт. Кумурска өзү кичинекей болсо, анын идиштери дагы кичинекей болот да. Туурабы балдар? Биз кийинки кадамга өтсөк, бул силерге тапшырма катары. Бүркөлдү кабагы. Бул сөздү дагы кандай айтсак болот? Синонимин аныктагыла дейт балдар. Синоним деген бүркөлдү кабагы деген сөздү дагы кандай айтсак болот? Силер өзүңөрдүн оюңарды айткыла, алипбе дептериңерге жазасыңар. Кичинекей. Бул сөздү дагы кандай айтсак болот? Бул сөздүн дагы кандайча айтылышын мен силерге айтпайм. Силер өзүңөр таап, дептериңерге жазып, мага жөнөтөсүңөр балдар. Биздин кийинки кадамыбыз менин стикер аңгемем. Мындай иш аракеттерди силер буга чейин дагы аткарып келгенсиңер. Жана кызыгуу менен жасап келгенсиңер. Алгач мен баштасам, калганын силер дагы өзүңөрдүн оюңарга жараша толуктайсыңар. Тө жумушка келатса. Балдар, ыр боюнча бир гана суроо берилген бизге. Төөнүн кабагы эмне үчүн бүркөлдү? Ырды окусаңар, бул суроого оңой эле жооп табасыңар. Бул суроого кошумча менин суроом балдар. Төө кандай жаныбар,
Кумурска кандай жандык? Анда үйгө тапшырма балдар. Сабактын жүрүшүндөгү берилген тапшырмаларды көңүл буруп аткарасыңар. Төөнүн кандай жаныбар экендигин жана кумурсканын кандай жандык экендигин дагы кошумчалап айтып бересиңер. Ошондой эле ырды көркөм окуп, мазмунун дагы айтып бересиңер. Мазмуну дегенде түшүнгөнүңөрдү айтасыңар, балдар. Төө жумушка келе жатканда кумурскага жолугуп калыптыр, Кумурска аны чай ичип кет деп чакырды. Анан дагы эмне болду? Калганын силер уланткыла, балдар. Ыр силерге түшүнүктүү болгон болсо, саламатта калгыла, достор.